Ассаламу алейкум. Менде мындай бир суроо жаралып атат да. Могу кафейня, ачамча кафелерде иштеген официанттарга, урматтуу официанттар. Силер эмнеге эле барып кыргызча сүйлөсөң да өйдө жактан карап, бомуш келдиңби дегендей мамиле кыласыңар я. Биз кыргызча сүйлөсөк деле биз Кудайга шүгүр акчабыз бар. Орусча деле билебиз, англисче деле орто билебиз. Бирок биз эне тилибизди сыйлап, өз мекенибизде кыргызча сүйлөгүбүз келет да. Анан кирип эле мынтип кыргызча заказ берейин десең, кыргыз эле официанттар, армендер мындай карап, бомуш дагы келдиңби дегендей мындай жогору жактан мындай карайсыңар да. Ошонуңар токтотпойсуңарбы? Бул жерде эми туура эмес да. Кыргызстаныбызда, өз элибизде, өз жерибизде, өз мекенибизде эне тилибизди сыйлашыбыз керек, урматтуу официанттар. Жана башка именно официанттар деле эмес, мындай башка структураларда иштегенде кызматкерлерге, сиздерге айтып коеюн да. Ошондуктан кыргызча сүйлөп жүрүңүздөр. Кыргызча сүйлөсөк дагы мындай бомуш келдиңби деген мамиле кылбай эле мындай жашынакай эле мамиле кыла бериңиздер. Бизде деле бар акча. Ал жерде силер акчаны эмессиңер да, туурабы? Бизде деле бар, биз деле чай таштайбыз. Урматтуулар. Кимде ушундай ситуация болуп турат, комментарийга жазып кеткиле. Силер дагы эскертип койгула.